Мамлекеттик башкарууну түз жолго салмайынча кайсы тармак болбосун көрүнүктүү жыйынтыкка жетишүү дээрлик мүмкүн эмес. Жерлерде маселелердин өз убагында чечилбей келгенинен улам үстүбүздөгү жылдын 9 айында эле 10 миңден ашуун кайрылуулар президенттик администрацияга келип түшкөн. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Мындан улам президент Садыр Жапаров жергиликтүү бийлик ээлерине жумушка көңүл кош мамиле кылууну токтотууну чакырды. Жалпы эле бардык тармактардагы бүгүнкү акыбалыбыздын бирден бир себеби буга чейин мамлекеттик башкаруунун начардыгында болуп келген. Иш жүзүндө борбордук бийлик менен жергиликтүү бийликтин ортосунда ажырым дагы деле сакталып турат. Борбордук бийлик кабыл алып, аткарууга жиберген чечимдер өз убагында жерлерге жетип, аткарылышында чоң мүчүлүштүктөр болуп жатат. Бул жерде мен ачык эле айтып коеюн, акыркы 10 жылда бийликтин жоопкерчилигин бир топ эле жоготуп алдык. Ошондой эле азыркы убакытка чейин мамлекеттик башкаруунун формасынын өзгөрүлгөнүнө карабастан иш алып баруу эскиче жүрүп жатканын баса белгиледи. Мамлекеттик администрацияларга бир катар талаптарды айтып, жаңыча иштөөгө, элдин көйгөйүн жеринен чечүүгө тапшырма берди. Эл турмушун жакшыртуу жана өзүңөргө тиешелүү ар кыл маселелерди чечүү үчүн жерлерде акимдер керт башыңар менен жооптуу болосуңар. Себеби ар кандай шылтоо айтууга эми мындан ары негиз жок. Анткени мыйзам менен райондук мамлекеттик администрациялардын башчыларына, акимдерге бир топ кошумча ыйгарым укуктар берилип жатат. Ал укуктар көптөгөн маселелерди райондук деңгээлде чечүүгө толук шарт түзөт. Аталган мыйзамдар күчүнө киргенден баштап, бүгүндөн баштап, урматтуу жетекчилер, өзгөчө райондук жетекчилер иштөө ыкмаңарды өзгөртүп, жаңыча иштеңиздер. Үстүбүздөгү жылдын май айында президенттин жарлыгына ылайык район акимдери ротацияланган. Анткени акимдер өздөрүнүн жеринде иштөөдө бир катар кызыкчылыктардын кагылышуусун алып келчү. Ал эми башка районго барганда калыстык менен гана иштеп, калк менен иштөөгө бир катар мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн билдиришүүдө. Тийиштүү баягы тууган уруң жок. Бирөө жаны тааныбайсың, баардыгына бирдей калыс карайсың. Жана өзүңүн чечимдериң, өзүң иштейм деген принциптериңди, өзүң иштейм деген максаттарыңды жүзөгө кенен мындайча айтканда ашыра аласың. Бул жагынан чындыгын айтканда эч бир эме жок, тоскоолдук жок да. Ошон үчүн мындай ротация, кадрлык ротация рети президенттиктиги эң туура болгон. Муну эми негизги дагы райондогу кызматтар бар. Ошолорго дагы мындай жайылып кылса, киргизсе болот да. Бул убакытка чейин жергиликтүү бийлик ээлери ошол эле айыл өкмөт кызматкерлеринин убактысынын 70% калкка ар кандай маалымдамаларды берүү менен өтүп келген. 2022 жылдан тарта маалымдамалардын бардык түрү электрондук түрдө берилип баштайт. Маалымдама берүүнүн ордуна ишке өтүп, калктын көйгөйлөрүн чечүү тапшырмасын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров берди. Тапшырма эми. Жаңы жылга чейин Кыргызстанда канча мүлк бар экенин ар бир аймакта Кыргызстан боюнча дагы бүтүрүшүбүз керек. 2022 жылдын 1 кварталына чейин алардын наркын билишибиз керек. Канча турат? Переоценка болуш керек. Канчага бааланат деген суроонун баарын тең дагы сиздер менен бүтүрүп, даярдап коюп коюшубуз керек. Бул жумуш бүтпөсө, баарыңарды сөздүн түз маанисинде айтайын, электрондук почта менен эле кызматтан ала баштайбыз. Бул убакытка чейин өткөн шайлоолордун таза эместиги бир канча жолу элдик толкундоолорду жараткан. Мындан улам бүгүн мамлекет башчы жана министрлер кабинетинин төрагасы административдик ресурсту колдонбой, таза шайлоо өткөрүп берүүнү аким жана айыл өкмөттөргө тапшырышты. Негизги президенттин тапшырмасы жана премьер-министрдин азыр коюп аткан биздин астыбызга максаттарды бул эң негизи доордун убактысы келип жеткендиги деп эсептейбиз. Ошол себептен 30 жылдан бери бир да мындай таза шайлоо өтпөсө, эми президентибиз бизден талап коюп атат. Бир да мамлекеттик кызматкер, бир да талапкерди колдобой таза шайлоону өткөзүп бергенге биздин астыбызга тапшырма берилип атат. Ошо тапшырмаларды биз толук канда аткарабыз деп ойлойм мен. Мындан ары жаңы мыйзамга ылайык акимдерди президент дайындайт жана кызматтан алат. Ал эми кандайдыр бир коррупциялык ишке аралашкан жергиликтүү бийлик ээлери жоопко тартылат жана мамлекеттик кызматтан биротоло кол жууйт. Ошондой эле жаңы мыйзамдын негизинде жергиликтүү башкаруу органдары президенттин алдындагы башкаруу академиясынан атайын курстардан өтүп, билим деңгээлдерин жогорулатып турат. Нуржан Султанбекова, Темир Избасханов, 7 канал, Бишкек.